жыйынды жабык деп жарыя кылаардан мурда мен сиздерге бир тапшырма берип кетким келип турат. Кече мен электрондук документке биринчи жолу кол койдум. Бүгүндөн баштап электрондук документти кабыл алып кол коюуга даярмын. Бирок сиздер даяр эмессиздер. Даяр болушуңуздар үчүн мен 15 күн уруксат беремин, убакыт беремин. Анткени алдыда жаңы жыл келатат, каникул, демалыш күндөр 15 күн, онуна чейин каникул, 15 күн сиздерге кенен жетет деп ойлойм. Цифровизация министриндеги биздин башкармалыктагы мынакей Исанов жетектеген айтишниктерди алып барып үйүңүздөргө чакырып алып барс болсо дагы электрондук документти жөнөткөнгө үйрөнүңүздөр. 10 январдан баштап мен сиздерден электрондук документти кабыл ала баштайм. Параллельно 6 ай убакыт берем, кагаз жүзүндө дагы ишти жүргүзүп турганга. Анткени жоголуп кетпес үчүн, жанагыдай ар кандай маселелер болбош үчүн, көнүш үчүн 6 ай параллельно кагаз түрүндө да жөнөтүп турасыздар. Сөзсүз түрдө электрондук менен жөнөтөсүздөр январдын 10-унан баштап. Эгерде электрондук катыңар келбесе маган, анда кагаз жүзүндө катыңарды кабыл албайм. Июлдун 1-нен баштап сиздерге кагаз сатып берүүнү токтотобуз. Ошон үчүн июлдун 1-ине чейин биз электрондук документке өтүшүбүз керек, кол коюуга. Мына элестетиңиздер, 10 айдын ичинде, ушул жылдын 10 айынын ичинде биз сиздерге 840 миң пачка кагаз сатып берип турбуз, жалпы республика боюнча. Бул 1000 тоннага жакын кагаз экен. 33 вагон болуптур. Мына 33 вагон. Ошондуктан биз кагаз иштеринен кетишибиз керек. Мына караңыздар, Акылбек Үсенбековичтин алдында эле 1 тонна кагаз жатат мына. 1 тонна. Өзүңүздөрдүн астыңыздарды караңыздар мына. Ошондой эле мен жогорку кеңештин жаңы чакырылышына дагы кайрылып кетет элем. Электрондук иштөөгө өтүш керек да, электрондук поштага өтүш керек. Электрондук кол коюулар болуш керек. Мына мен шуну сиздерден талап кылмакчымын. Анда жыйналышты жабык деп жарыялайм. Баарыңыздарга рахмат. Жакшы барыңыздар.